Ар бир элдин маданий цивилизацияга жетүү, калыптануу тарыхы миңдеген жылдарды камтыйт. Алардын ар бири турмуштук буюмдары өздөрүнүн жашоо өзгөчөлүгүн кийинки мезгилге калтырган негизги таберик. Бүгүнкү бир буюмдун тарыхы музыкалык аспап Аса Муса таягы тууралуу. Мен бүгүн сиздерге Кыргыздын улуттук музыкалык аспабы Аса Муса жөнүндө айтып өтөм. Аса Муса өзү аты айтылып тургандай эле Аса бул таягы, ал эми Муса бул добуш берүүчү болуп эсептелинет. Бул Аса Муса бири-бирине бекитилген жыгач кака таяктын урундусунан добуш берүүчү шылдырак боо, жылажындуу коңгуроолуу музыкалык улуттук аспап болуп эсептелинет. Бул араб тилинен алганда бул таяк деген маанини билдирген. Аса Муса таягы өткөн замандарда бул дубаналардын аспабы болуп эсептелинген. Кийинки биздин жаралуу мезгилине келгенде бул Кыргыздын улуттук музыкалык аспабы болуп ойнотулуп келе жатат. Бул аса деп айтылган себеби аса бул өзү жерге кадимки эле мындай таянып туруучу таяк, кармаган ыңгайлуу болгон, жерге таялып кармалган ыңгайлуу болуп, ошол добуш чыгаруу үчүн жанындагы таякты Муса деп атап коюшкан. Ошондо Аса Муса деп аталып келген. Аса Муса бири-бирине бекитилген жыгач алкакка урунуудан добуш чыгаруучу шылдырактуу музыкалык аспап бадал өсүмдүгүнүн катуу жыгачынан жасалат. Өткөн кылымдарда ал дубаналардын салттык аспабы болгон. Азыркы кезде кайра жаралып атайын музыкалык аспап катары ойнолууда. Анын кайсы кылымда колдонулганы так айтылбайт. Бирок негизинен бул аспап теңирчилик жана көккө сыйынуу ишенимдери менен кошо жаралган. Бул Аса Муса өзүнчө бир обон ойнолтулбайт, бирок өзүнчө ритми бар. Ошол эмеге мындай үн кошуу болуп эсептелинген. Бул Аса Мусада ошол таякка өздөрүнүн бир шалдырактарды, шакекчелерди, коңгуроолорду илишкен. Биздин мындай ишенимдер боюнча бул ырым-жырымдарга дагы колдонуп келген. Көз тийгенде, назар түшкөндө ушул шалдырак менен багындай ургулоо максатында дагы колдонушкан. Кыргыз элинин коомдук маданий турмушунда жалпы элдер менен ассимиляция учурунда жана жекече калыптануудан келип чыккан музыкалык аспаптары көп. Алардын негизгилери комуз, кылгыяк, четиген, чопочоор, темир комуз жана добулбас. Аса Муса таягы бул бадал өсүмдүгүнүн катуу жыгачынан дагы жасалып келген. Биздин Сулаймантоо улуттук археологиялык музей комплексинде Аса Мусалар бар. Ошондой эле башкы музейдин экспозиция залында дагы коюлган, элдердин көрүүсү үчүн коюлган. Ошондой эле башка музыкалык улуттук аспаптар дагы бар. Урма аспаптар бар, ооз комуздар, комуз, чоор деген мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушул аспаптар дагы коюлган ушул жерде. Элибиздин улуттук музыкалык аспаптарынын басымдуу бөлүгү жаратылышта кездешүүчү баалуу жыгач сөңгөгүнөн, темирден жана айрым учурда чопо ташты колдонуудан жасалган.